Азыркы такси кызматтарына айдоочу болуп жумушка орношуу акча табуунун эң оңой жолу. Айдоочулук күбөлүгүң болсо компания менен келишим түзүп, буйртма менен иштей берүүгө болот. Көп жылдык айдоочулук стаж деле керек эмес. Жада калса шаарды жакшы билүүнүн кажети жок. Айдоочуга компаниянын аталышы жазылган фишка берилип, кардардан чакыруу алуу үчүн мобилдик телефонуна атайын тиркеме жүктөлөт. Бирок таксисттин ишинин сапатына эч ким көзөмөл жүргүзбөйт. Биздин сурамжылоо тастыктаганда шаардыктар жеке таксисттерге көп ишене беришпейт экен. Айрыкча кечке маал жана түн ичинде алардын кызматынан пайдалануу кооптуу дешет жарандар. Опасно, потому что ночью, я думаю, опасно. Потому что даже опасно мындай деле. Они иногда неадекватно бывают, иногда бывает злятся почему-то, не знаю. У них не всегда тоже так. И потом такси, видите, здесь везде стоят. По-моему, лучше ездить на маршрутке. Я-то себе контролирую. Есть такие случаи, бывает. Грабили, например, если я был в состоянии, пьяном состоянии. Меня тоже грабили, все как доказывают. Страшно, балдар кыздар отырғанда, конечно, переживаем, потому что көйле случай болот ошондойчу. Буга байланыштуу транспорт жана жолдор министрлиги таксинин баарын милдеттүү каттоодон өткөрүү боюнча документтин долбоорун иштеп чыккан. Ага ылайык реестрге катталбаган жүк жана жүргүнчү ташыган айдоочуларга коммерциялык ишмердүүлүк жүргүзүүсүнө тыюу салынат. Адистердин айтымында мындай аракеттин негизинде Кыргызстанда жок эле дегенде такси айдоочуларынын бирдиктүү реестри пайдаланылат. Бул базанын жардамы менен кылмышкердин изине эртерээк түшүүгө да шарт түзүлөт. Белгилей кетсек, ушул тапта айдоочулар жүргүнчүлөрдү ташууда алардын коопсуздугун сактоо боюнча талапты аткарбайт жана алардын ишин эч бир орган көзөмөлдөбөйт. Жеңил таксисттин айдоочусу болгону ошо автомобиль жеңил таксиге жана мен жогоруда айткан айырмалоочу белгилерди тагып, жана ошондой эле автомобилин техникалык кароодон өткөзүп мыйзамгалайт. Жана ошондой эле өзү күнүмдүк медициналык кароодон өтөөрүн тастыктоочу жана автомобили күнүмдүк техникалык кароодон өтө тургандыгы тууралуу документтарды алып келип бергенден кийин реестрге кирилет. Реестрге киргизгенден кийин биз атайын талон беребиз. Ал талон алдыңкы айнектин оң жагына чапталат. Демек, андай айырмалоочу белгиси бар таксисттер бардык талаптарды аткарып, коопсуздук талаптарын аткарат дегенге шайкеш келет да. Ал эми жеке такси айдоочулары сунушталып жаткан жаңы саамалыкты угуп, таң калып жатканын жашырышкан жок. Алар үчүн жаңы эрежелер менен иштөө оор жана реестрге катталуу ашыкча башоору. Эми бул лишний волокита го. Баары эле постоянно таксовать этпейт да, таксовать эткендер алар өздөрү. Анан жумуш жокто анда сандагы чыга калабыз биз. Кандай кабыл алат ким билет эми. Өкмөттүн кылар иши жок эле, жалаң эле таксисттерге, шофурларга асылмай болуп атат го. Эми бүт эле частный да. Яндекс, Мандексдер илгеркидей гостакси деген жок. Анан кандай кылып порядок кылган акча билбейм. Регистрацияны кереги жок да, патентке акча төлөп атпайбы, налог төлөп атабыз, дагы эмне керек аларга? Таксистерге эч кандай условия жок. Аркоюз мына көрдүңүздөр, бир да парковочный место жок. Сумдун алдында бар, ушул жерде бар, көк жардын берки көзүндө. Башка жок. Эми коңшу өлкөлөрдүн тажрыйбаларын карап көрөлү. Мисалы, Казакстанда такси айдоочулары расмий түрдө маалымат базасына кирет. Бирок аларга суроо талап күч. Ошондуктан алардын кызматы көп учурда жеткиликтүү эмес. Бирок казакстандык айдоочулар ар кандай тиркемелердин жардамы менен жолоочу катары жүргүнчүлөрдү ташып иштешет. Эксперттердин пикиринде транспорт министрлиги бардык таксисттердин ишмердүүлүгүн жөнгө сала албайт. Себеби алардын кимиси жеке жүргүнчү ташуучу экенин далилдей алышпайт. Мамлекет жарандарга шарт түзүү үчүн каттоого алынган такси кызматы менен катталбагандардын ортосундагы айырмачылыкты элге түшүндүрүп, аларга тандоо укугун бериши керек. Такси менен айдоочуларына эч убакта баягы кыйнап, баардыгыңар каттоодон өткүлө деп айтканга болбойт. Неге дегенде, андай кылган күндө дагы, баарын каттоодон жүргүзгөн күндө дагы эртең Минтранспорттун кызматкерлери эч убакта биле албайт. Мисалы, машинада ким баратат? Таксист менен клиент баратабы? Же болбосо жөнөкөй эле адам өзүнүн досун жеткизип койгонго алып баратабы? Азыр долбоор коомдук талкууда. Эгер жактырылса, алгач өкмөттүн, андан соң жогорку кеңештин кароосуна жөнөтүлөт. Чынара Нурсеитова, Ида Матбекова, Эрмек Райымбеков, Нью ТВ.